Кээ бирлери албетте ушундай видеороликтерди көргөндө сөзсүз түрдө лайк баспай койбойт. Албетте жыламаштанып бийлеп көңүл ачып жатса, аны көргөн эркектер же болбосом кээ бирки адамдар өзүнө жаккан нерсесин эле лайк басып, видеону таратып жиберишет. Ал эми жакшылык кылуу дегенге келгенде эч ким лайк баспайт. Аны даже көрбөй да коет. Албетте бүгүн мен сиздерге ушул видеороликти тартууламакчымын. Биздин мекендешибиз ушунчалык жардамга муктаж болуп жаткан жагы. Албетте видеого лайк басып, эгерде сиздин колуңуздан жардам берген келбесе, албетте видеого лайк басыңыз. Дагы бир жолу айтып кетейин. Жана ошондой эле акырет үчүн эмнедир бир нерсени алып коеюн деген биздин жүрөгүндө кичине ыйманы бар адамдар болсо, албетте ушул жараныбызга акча которсоңуздар болот. Азыр видеодон көрүп, албетте түшүнүп аласыздар деген ойдомун. Бөлүшүп, көпчүлүк социалдык тармактардагы досторуңуздарга таратып коюңуздар. Урматтуу кыргыз эли, азыркы убакта көзүм ооруп жатат, көрбөй калыш коркунучта экен. Врачтар тез аранын ичинде операция деп жатышат. Операция Москвадан кылынат. Көп суммада акча керек болуп жаткандыктан сиздерден суранарым, бир аз болсо дагы жардам берүүңүздөрдү өтүнөм. Мамамдын көзү оорубасын, батыраак айып кетсин. Көзү оорубасын.